Урматтуу кыргызстандыктар, бизде ишене таяна турган Россиядан башка ишенимдүү мамлекет же эч бир өлкө жок. Садыр Нуркожоевич туура айтып жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичти 100% жалпы кыргызстандыктар колдошубуз керек. Бүгүнкү күнү Россияда 1,5 миллионго жакын мигранттарыбыз иш менен камсыз болушуп, керек болсо ошолор жөнөткөн акчалардын эсеби менен Кыргызстан, кыргыз эли 30 жылдан бери ирденип оокат кылып жашап келе жатабыз. Улуу ата мекендик согуш жылдарында СССРге каршы чыгып, өз элин кырганга көмөк көрсөткөн, чыккынчылык кылган Бандераны баатыр кылышып, батыштын АКШнын эки жүздүү саясатына сугарылган Украин бийлиги айрым олигархтары 2014 жылдан бери Донецкидеги, Луганскидеги өз элине 8 жылдан бери ок атышып, өрттөшүп, өлтүрүшүп келишкен. Биз эч качан Украинанын бийлик башчыларынын, олигархтарынын сасык саясатын колдобошубуз керек. НАТОнун кеңейишин колдобошубуз керек. Алар акырындык менен бизге да коркунуч жаратат. АКШнын, НАТОнун кесепеттеринен Ливия, Ирак, Югославия, Сирия, Афганистан жана башка бир катар мамлекеттеринин эли журту эмне деген тирүүнүн тозогун, азабын тартышып, айрым башчыларын өлтүрүп келишти. Биздин айрым жарандарыбыз Россия тууралуу терс пикирлерин жазып жатышат. Кандай болгон күндө да биз Россиядан, СССР куралгандан бери эч жамандык көргөн жокпуз. Билимдүү, илимдүү болдук, өнүп өстүк. Биз эч убакта Россияны колдон чыгарбашыбыз керек. Жаныбызда турган Кытайга же чектеш тажиктерге ишенесиңерби? Ата-бабаларыбыз да буларга ишенишкен эмес. Алыбек алына жараша иш кылсын, же жылкыңа карап иш кыл, же айдаганың бешечки, ышкырыгың таш жарат деген сөз бар кыргыздарда. Биз байкап иш кылалы туугандар. Алыбызга, күчүбүзгө карап, акылыбызга, илим билимибизге жараша иш кылбайлыбы? Жанагы 2-3 күндөн бери митингге чыгып, Украинаны колдоп жаткандарды Казакстандагыдай кылып кармап, андан ары Украинага жөнөтүп жибергилечи. Ошол жака барып пикет митингтерин өткөрүшүп, артист, комик Зеленскийин колдой беришсин. Азыр Кыргызстанга, кыргызстандыктарга тынччылык, биримдик, ынтымак, аба менен суудай керек. Исмаил Токобаев. Алдын ала жыйынтык Свердлов округу боюнча Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыда. Бишкек шаарынын Свердлов 1 мандаттуу шайлоо округунда кайра шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча спортчу Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыга чыкты. БШКнын сайтындагы маалыматка ылайык, автоматтык эсептөөчү урналардын 100% саналып бүттү. Аталган округда 106.549 шайлоочу бар. Алардын ичинен 33.047 киши же жалпы шайлоочулардын 31,2% кайра шайлоого катышты. Муртазалиев үчүн 5.597 адам же шайлоочулардын 17,28% добуш берген. Ал Джиу-джитсу улуттук федерациясынын президенти. Муртазалиев 2017 жылы грэплинг боюнча Азия чемпиону, 2019 жылы Джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпиону болгон. Экс-депутат Шайлообек Атазов талапкер Абдурахман Хаджи Муртазалиевдин 0,72% аз добуш алды. Атазов үчүн шайлоочулардын 16,56% же 5.367 киши добуш берди. Атазов 2021 жылдын 7 мартында Ата мекен фракциясынын жогорку кеңешке депутат болгон. Ошол эле жылы өткөн парламенттик шайлоого ал номер 8 Төлөкөл шайлоо округунан катышып, бирок Нурбек Алимбековго жеңилип калган. Атазов кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону. Ал 2010-15 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ошол эле учурда Атазов Ош шаарындагы унаа токтотуучу жайлар, унаа гараждары дирекциясынын, Ош тазалык ишканасынын жана жүргүнчү транспорт агенттигин жетектеген. Спортчу таасирлүү Матраимовдор үй бүлөсүнүн жакын адамы болуп эсептелет. Атазов 2018 жылдан тарта Руслан Матраимов жетектеген ЕРМ спорттук клубунда башкы машыктыруучу болуп иштеп келет. Кыргызстанда 2021 жылдын 28 ноябрында парламенттик шайлоо аралаш система менен өткөн. Анын ичинен 54 депутат партиялык тизме менен 36 эл өкүлү 1 мандаттуу округдардан шайланган. Бирок шайлоодо Свердлов жана 1 май округунда баарына каршы добуш бергендер алдыга чыгып кайра шайлоо жарыяланган. Бүгүн 27 февралда аталган эки округда кайрадан парламенттик шайлоо өттү. Булак клуб Чекит Азия. Лукашенко Украин бийлигин орусиялык делегация менен сүйлөшүүгө чакырды.
Беларустун президенти Александр Лукашенко Украинанын бийлигин мамлекеттүүлүгүн сактап калуу үчүн сүйлөшүү столуна отурууга чакырды. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Бүгүн 27 февралда Лукашенко журналисттерге Украина элитасынын өкүлдөрү аны менен бир күн мурда байланышып, Москва менен Киевдин ортосунда ортомчулук кылууну суранышканын айтты. Беларусь лидеринин айтымында украиндер менен сүйлөшүүдө ал орус тараптын бардык шарттарын санап берди. Адегенде Киев бардык пункттарга макул болгон. Бирок кийин баш тарткан. Киевдин мындай аракеттери коңшу өлкөдөгү мекендештерди бошотуу боюнча Минскте атайын операцияга түртөт. Украинада Беларусь аскерлери курал-жарак жана ок-дары жок деп белгиледи. Ал эми Украинанын лидери Владимир Зеленский Беларусь элине кайрылуу жасады. Болуп жаткан согушта сиздер биз менен бир тарапта эмессиздер. Ким экениңерди өзүңөр чечкиле. Сиз ким болууну чечесиз. Орусия эмес, Беларусь бол. Сиз азыр бул тандоону жасап жатасыз, деди ал. Ошондой эле Зеленский Орусия менен сүйлөшүүгө даяр экенин, бирок Беларуста сүйлөшүүгө болбой турганын билдирди. Жолугушууга башка шаарлар бар. Албетте, биз тынчтыкты каалайбыз жана согуштун аякташын каалайбыз. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул жана Баку. Мунун баары орус тарапка сунуштаганбыз. Ал эми кандай шаар болбосун бизге ылайыктуусу ракеталар учпаган өлкөдө сүйлөшүү жүргүзүү. Ушундай жол менен гана сүйлөшүүлөр калыс болот, деди Зеленский. Булак супер чекиткейжи. Прагада орус тилдүүлөр урт токмокко алынууда. Прагада орус тилде сүйлөгөн адамдарга карата агрессия, дискриминация көрсөтүлүүдө. Бул туурасында журналист Мээрим Сырдыбаева Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында кыргызстандык студент жигит аялдамада телефон менен сүйлөшүп турган маалда эки украин улутундагы адам келип, орус тилинде сүйлөшүп жатканы үчүн урт токмок алган. Ал эми ал окуган окуу жайда айрым мугалимдер орус тилдүү студенттерди сабакка киргизбей жатыптыр. Көчөдө жүргөн адамдар эми мейли, контролдобой албайбыз, бейбаштык кылыптыр дейле. Бирок билтеген университетте мындай дискриминациянын болушун кантип сыпаттайбыз, деп кошумчалады. Булак репортер чекиткейжи. Путин россиялык армиянын күчтөрүн өзгөчө режимге өткөрүүнү тапшырды. Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгу жана башкы штабтын жетекчиси Валерий Герасимов менен жолугуп, орус армиясынын күчтөрүн өзгөчө режимде кызмат өтөөгө өткөрүүнү тапшырды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Батыш мамлекеттери биздин мамлекеттин экономикалык тармагына санкцияларды гана киргизбестен, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн жогорку кызматтагы адамдары Россияга карата агрессивдүү маанайдагы пикирлерди айтып жатышат, деди Путин. Коргоо министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, стратегиялык күчтөр Россия менен анын союздаштарына каршы агрессия жасагандардын аракетине бөгөт коюуга жана аны кыйратууга багытталган. Булак Спутник чекиткейжи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орусия тынчтыкка жана кан төгүүнү токтотууга даяр. Орусия тынчтыкка жана кан төгүүнү токтотууга даяр. Бул тууралуу ТАСС Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкога шилтеме берүү менен билдирди. Анын айтымында Орусия Киев сүйлөшүүлөргө сунуштаган шаарлардын тизмесин түшүнбөй жатат. Белгиленгендей, Орусия Федерациясы Украина менен дипломатия тынчтыкты жакшы көрөт форматында сүйлөшүүнү пландаган. Киев чечимдерди кабыл алууда эбегейсиз тышкы кысымга кабылууда. Демилитаризация жана денацификация маселелери Орусия менен Украинанын сүйлөшүүлөрүндө талкууланышы керек, деди Андрей Руденко. Мурдараак маалымдалгандай, Орусия Федерациясынын делегациясы Беларуста Украина менен сүйлөшүүлөрдү күтүп жатат. Алар Гомель шаарына барышкан. Бирок Украинанын президенти Владимир Зеленский аталган аймакта жолугушууга макул эмес. Булак Сереп чекиткейжи.